Москвада дайынсыз жоголгон кыргызстандык кыз табылды. Анын апасы укук коргоо органдарынан жардам сурап кайрылганын Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Министрликтин маалыматы боюнча өткөн жылдын декабрь айында Ички иштер министрлигинин Россиядагы өкүлчүлүгүнө Кыргызстандын 1977-жылы туулган жараны кайрылган. Анын айтымында 2002-жылы төрөлгөн кызы Россияга өткөн жылдын сентябрь айында келип, үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз жоголгон. Ал арыз менен полицияга да кайрылган. Ошондой эле өз алдынча социалдык тармактар аркылуу издөөгө аракет жасап, бирок оң жыйынтык чыккан эмес. Ички иштер министрлигинин Россиядагы өкүлчүлүгү полиция менен бирге издөө иш-чараларын жүргүзүп, өлүк сактоочу жайлар, ооруканалар жана чет элдик жарандар кармалган убактылуу борборлор текшерилген. Териштирүү иштеринин жүрүшүндө башка факт аныкталды. Окуя болгонго чейин 1 ай мурун арыз ээси кызын Кадамжай районунун 26 жаштагы тургунуна турмушка узаткан. Алар нике кыйдырып, 1 айдан кийин өспүрүм кыз жоголуп кеткен. Январь айынын башында дайынсыз жоголгон кыз табылды. Ал Москва шаарында жашап жүргөн. Милиционерлерге эмне үчүн үйүнөн кетип калганын айтып берди. Анын айтымында апасы каршылыгына карабай бейтаныш адамга турмушка узаткан. 1 айдан кийин үйүндө киши жок учурунда кийимдерин алып кетип калган. Москвадагы райондордун биринде бөлмө алып, ижарага алып иштеп жүргөн. Ал сүйлөшүү учурунда өзүн өзү камсыздай ала турганын айтты. Өкүлчүлүк өспүрүм кыз жана анын жакындарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошондой эле укуктары түшүндүрүлдү деп айтылат маалыматта. Маалымат булагы Баракелди сайты.